Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар. Эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жашооңду өзгөрт. Абдишүкүр Нарматов. Китеп ислам багытындагы окуу жайлардын студенттерине, окутуучуларына жана ислам динине кызыккан жалпы окурмандарга арналат. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Жакшылыктарды тартуулоочу, жандарды тазалоочу, адеп ахлактарды оңдоочу Аллах Таалага мактоолор болсун. Бардык айып кемчиликтерден таза, кайыптарды билүүчү Аллах Таала, сен улуу кулк мүнөз ээсисиң деп мактаган толук адеп ахлактын ээси пайгамбарыбыз Мухаммадка, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Жана анын үй бүлөсүнө, сахабаларына салават саламдар болсун. Баарыбызга белгилүү болгондой, пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Биздин адеп ахлагыбыз үчүн күзгү. Арабызда жакшы адеп ахлактуу, өзүн жана башкаларды бактылуу кылуучулар, ошол эле учурда жаман адеп ахлагы менен айланасындагы адамдарга жаман таасир калтыргандарда жок эмес. Биздин динибиз мамилелерди оңдоочу дин. Жакшы жана жаман адеп ахлактарды айырмалай албагандардын жана жашоону сүйүүчүлөрдүн жашоосун өзгөртүү үчүн бул китепче жазылды. Китеп 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө шариаттагы адептер тууралуу кыскача маалыматтар киргизилди. Экинчи бөлүктө жумшактык менен адеп ахлактарды оңдоо тууралуу сөз козголот. Ар бир китеп окуучунун кадыр баркы көтөрүлүп, жакшы адеп ахлак менен өмүр сүрүүсүн жараткан Аллах насип кылсын. Киришүү. Кулк мүнөз бул адамдын ички жан дүйнөсүнүн абалы. Адамдын сооптуу же күнөө иштерди жасоосу анын ички дүйнөсүнө көбүрөөк байланыштуу болот. Кулк мүнөз напсинин туруктуу абалы. Адам андан кандайдыр бир ойго муктажсыз эле жакшы же жаман иштерди жасайт. Адеп ахлагыбызды кимге карап оңдойбуз? Куранда чындыгында Аллахтын элчисинде сонун үлгүлөр бар деп айтылган. Асхаб 21. Адамдар илим алуу жана адеп ахлакты үйрөнүүдө Аллахтын элчисинен ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Башка жакшыраак жана татыктуураак адамды таба алышпайт. Ошондуктан анын адеп ахлагы анын улуу инсан экендигин билдирет. Жада калса, ал өзүнүн элчилик жоопкерчилигин гана аткарып тим болбостон, адеп ахлактын негиздерин да бекемдеп кеткен. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мен жакшы кулк мүнөздөрдү жогорку даражага жеткирүү үчүн жиберилгенмин деп айткан. Ооба, сен Куранды, сүннөттү жана пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, үлгүлүү өмүр баянын билмейинче, улуу пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, адеп ахлагын көз алдыңа тарта албайсың. Момундардын энеси Айша, ага Алла ыраазы болсун, пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, адеп ахлагы жөнүндө анын кулк мүнөзү Куран эле деп айткан. Пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, өзүнүн өмүр баяны жана адеп ахлагы менен бардык сахабаларга, алардан кийин анын кыямат күнүнө чейин ээрчигендерге жакшы үлгү болгон. Ким Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү үчүн ага жакындоону кааласа, пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, артынан ээрчип, бардык иштеринде анын адеп ахлагын бекем кармануусу зарыл. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, момундардын эң ырайымдуусу, кулк мүнөзү жакшысы деген. Ошондой эле пенденин таразасына салмак болуучу жакшы кулк мүнөздөн өткөн амал жок. Жакшы кулк мүнөздүү адам орозо кармоочулардын жана намаз окуучулардын даражасына жетет деп айткан. Доктор Абдул Халим Махмуд мындай дейт: Ислам дининде адеп ахлак өзгөчө мааниге ээ. Анткени ал улуу Аллах Тааладан
Ыйык вахий аркылуу келген жеке адамдын жана коомдун дүйнөлүк жана диний максаттарын ишке ашуучу жүрүм-турум. Адеп ахлактын мааниси. Адеп ахлак адамдын жүрүм-турумунун негизи. Адамдын жүрүм-туруму жана мамилеси анын жакшы кулк мүнөзүнө байланыштуу болот. Адеп ахлак жүрүм-турумдун мыйзамы. Бул жерде тек гана жакшы адеп ахлак жөнүндө теориялык көз карашты айтуу туура эмес. Тескерисинче, адамда калыптанган адеп ахлакты тажрыйба жүзүнө ашуу керек. Адамзат бул дүйнө жана акырет бактылуулугуна бир гана жакшы адеп ахлак менен жетет. Биз жакшы адеп ахлактарды кармануу менен гана жерде өзүбүздөн кийин канааттандырарлык урпакты калтыралабыз. Буга пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, анын халифалары жана алардын жолун жолдогондору эң жакшы далил боло алат. Ал эми биз көрүп турган мусулмандар арасындагы тынчсыздануулар, көйгөйлөр жана адашуулар биздин адеп ахлактарды таштап салуубуздун натыйжасы. Ислам адеп ахлактарынын өзгөчөлүктөрү. Ислам адеп ахлагы: биринчи, замандын жана абалдын өзгөрүүсү менен өзгөрбөйт. Экинчи, адамдын жашоодогу баардык абалдарын камтыйт. Үчүнчү, адамдардын ортосундагы ынтымакты бекемдейт. Төртүнчү, баалуулукка алып баруучу эң жакшы жол. Бешинчи, мусулмандардын ишениминин булагы. Алтынчы, жашоону жеңил кылат. Жетинчи, ыкласты бекемдейт. Адеп ахлак ыйык Курандын жана пайгамбарыбыз Мухаммадтын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сүннөтүнүн негизиндеги мусулмандардын ишениминин булагы. Ыйык Куранда чындыгында Аллах адилеттүүлүктү, жакшылыкты жана тууган урукка кайрымдуу болууну буйруп, уятсыздыктан, каапырлыктан жана чектен ашуудан тыят. Аллах силерге ушундай насият берет. Балким түшүнөрсүңөр деп айтылган. Нахл 90. Ибн Масуд ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: Аллага иман келтирген адам кароолчу болбойт, каргыш айтпайт, адепсиздик жана уятсыздык кылбайт. Тирмизи. Ыйык Курандын аяттары жана пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун хадистери эң жакшы адеп ахлакка кызыктырган жана бузукулуктан тыйган эскертмелерге бай. Аллах Таала Куранда айтат: сабырдуу бол. Чындыгында Аллах жакшы иш амалдарды жасагандардын мээнетин текке кетирбейт. Худ 115. Адеп ахлак ар дайым туруктуу болот. Ал убакыттын, абалдын өзгөрүүсү менен өзгөрбөйт. Юсуф пайгамбарды кудукка ыргытышкандан баштап, Аллах аны Египеттин казына башчысы кылып койгонго чейин басып өткөн жолун кара. Визирдин аялы анын азгыргандан кийин зынданга түшкөндө да анын адеп ахлагы өзгөргөн жок. Биздин пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун балалык чагына, жаштыгына карасаң, ал койчуман, соодагер болгон. Ал эми кийинчерээк Аллахтын динине чакыруучу, сахабаларын тарбиялоочу, аскерлерге башчы, адамдарга имам, аялга күйөө, балдарына ата болгон. Душмандарын жеңип алганда да, кысым эзүүлөрдө да, кыйынчылыктарда да адеп ахлагы туруктуу болгон. Душмандын курчоосунда калуу, мекенин таштоо ага таасир берген эмес. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун адамдарга алардын кылган мамилесине жараша эмес, жакшы адеп ахлак менен мамиле кылган. Адеп ахлак баардык адамдардын ортосунда сүйүүнү көбөйтөт. Аллах Таала айтты: жакшылык менен жамандык тең эмес, жамандыкты жакшылык аркылуу жойгун. Ошентсең сени менен анын ортосунда душмандык болгон адамда өтө жакын достой болуп кетет. Фуссилат 34. Сахыл ибн Сааде ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты: адамдагы нерселерге көз артпасаң, адамдар сени жакшы көрөт. Тирмизи. Жакшы кулк мүнөз жеңил рызкынын жолу. Аллах Таала айтты: биз үчүн умтулуу аракеттенгендерди биз туура жолдо алып барабыз. Акыйкатта Аллах жакшылык кылуучулар менен бирге. Анкабут 69. Абу Саид Худринин ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте ансарлардын кээ бирлери Аллахтын элчисинен ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун бир нерсе сурашканда ал аларга берди, кийин дагы сурашты эле дагы берди. Ушинтип пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун колундагысы түгөнүп калганга чейин бери берди.
Андан кийин пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, айтты: Мен колумда бар нерсени силерден эч качан аябаймын. Ким өзүн сактаса, тыйса, Аллах аны сактайт. Эч кимден сурабаса, Аллах аны байытат. Ким сабыр кылса, Аллах аны жубатат. Сабырдан баалуу жана жакшы нерсе эч кимге берилген эмес. Жакшы кулк мүнөз ээси бардык адамдарга үлгү болот. Мусулман эмесине, үй бүлөсүнө, жалпы элге, кедей баяга, чоң кичинеге жана ден соолугу чың жана оорулууларга үлгү болот. Анткени ал ушуну менен жаратуучуга ибадат кылат. Жакшы кулк мүнөз жашоодо кайгы капасыз рахат алуучу жол. Жакшы кулк мүнөздүн ээси адамдар менен достошот жана адамдар да аны менен достошушат. Кыйынчылыктарга моюн сунбайт, кубанычка бөлөнгөндө Аллахка мактоо айтууга, жамандыкка туш болгондо Аллахка сабыр кылууга өзүн даярдап, анын ыраазычылыгына жетүүгө шашат. Куранды жана сүйүктүү пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, куттуу сүннөтүн бекем кармап, аны өз жашоосунда негизги көрсөтмө курал кылат. Анткени Аллах Таала айткан: эркекпи же аялбы ыйман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ага мыкты жашоо беребиз. Ошентип аларга кылган иштеринен жакшыраак сыйлык беребиз. Нахл 97. Акылмандар айтышат: Ибн Мубарактан жакшы адеп ахлак деген кандай деп сурашканда, жакшы адеп ахлак бул жылмаюу, жакшылык кылуу, жамандыкты кетирүү деп жооп бериптир. Имам Ахмад эң жакшы кулк мүнөз бул ачууланбоо, бирөөнү жек көрбөө деген. Дагы бир сөзүндө мындай дейт: жакшы кулк мүнөз адамдар көрсөткөн зыянга чыдоо. Умар ибн Хаттаб, ага Алла ыраазы болсун, адамдын алсыздыгы анын акылында, өзүнү эсеп кысап кылуусунда, дининде, марттыгында жана адеп ахлагында деген экен. Айша энебиз, ага Алла ыраазы болсун, айтты: жакшы кулк мүнөз дүйнөдө да, акыретте да жакшылыкты гана алып келет. Бирөө айтат: диндин бардыгы кулк мүнөз. Ким сенден кулк мүнөзү жагынан озуп кетсе, демек ал дин жагынан да озуп кетиптир. Жакшы адеп ахлактар менен кулк мүнөздү өзгөртүү дүйнөдөгү бакытка жана акыреттеги Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү болуп эсептелинет. Дүйнөдө жана акыретте адамдардын эң илимдүүсү, мээримдүү, Аллах үчүн ак ниеттүү болгондор. Пайгамбардын, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, сүннөттөрүн ээрчигендер жана жакшы адеп ахлакка ээ болгондор. Адеп ахлак эч нерсеге муктаж болбой бай болуп жашоо эмес, тескерисинче, ал ислам ыраазы болгон жашоонун негизги эрежеси. Ислам буйруган ибадаттар бийик адеп ахлак жана туура жолду көрсөтүү үчүн жардам берсе гана толук болот жана милдети аткарылат. Кулк мүнөз. Жакшы кулк мүнөздүн пайдалары. Биринчи, адамдарды Аллахтын динине багыттайт. Экинчи, рухту рахат алдырат. Үчүнчү, амалдарды эң мыкты деңгээлде аткарууга жеткирет. Төртүнчү, кыямат күнү пайгамбарыбызга жакын кылат. Бешинчи, Аллахка моюн сунууда бекем болууга шарт түзөт. Алтынчы, орозо тутуучу жана намаз окуучунун даражасына жеткирет. Жетинчи, өмүрү берекелүү болот. Сегизинчи, денеси тозок отунан арам болот. Тогузунчу, бейиштин эң бийик даражасына жетүүгө себеп болот. Биринчи, адамдарды Аллахтын динине багыттайт. Соодагер жана саякатчы мусулмандардын жакшы кулк мүнөзүнүн таасири менен ислам дини дүйнөнүн 1/4 бөлүгүнө таралды. Ар бир мусулман улуу Аллахтын динине чакыруучу, ошондуктан өзүбүз динге чакырып жаткан мусулман жана мусулман эместерге эң жакшы үлгү болуу баарыбыздын милдетибиз. Экинчи, рух рахаттанып бактылуу болот. Жакшы кулк мүнөздүү адамда жек көрүү жана көрө албастык болбойт. Адамдардын ортосундагы байланыш бекем болот жана жакшылыкка жеткирет. Амир ибн Абдулла риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, орой жана адепсиз болгон эмес деп айтылган. Ал эми пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, силердин эң жакшыңар, кулк мүнөзүңөр жакшыңар деп айтчу. Ошондой эле жакшы кулк мүнөздүү адам дүйнөдө жетпей калган нерселерине кайгырбайт жана бейпилдикте жашайт. Пайгамбарыбыз, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, айткан: эгерде дүйнөдөгү 4 сыпат сенде болсо, башка жетпей калган нерселерге кайгырба. Алар сөзүндө чынчыл болуу, аманатка бекем болуу, жакшы кулк мүнөздүү болуу жана адал тамактануу. Үчүнчү, амалдарды мыкты деңгээлде аткарууга себеп болот. Жакшы кулк мүнөздүн ээси Аллах Таала ар бир ишти чеберчилик менен жасагандарды жакшы көрөрүн билет. Айша энебиз риваят кылган хадисте
Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: чындыгында Алла Таала ар бир ишти чеберчилик менен жасагандарды жакшы көрөт. Ар бир ишти чеберчилик менен аткаруунун натыйжасында коом өнүгөт жана экономикалык өсүү болот. Тагыраак айтканда мусулмандардын ырыскысы кенен болот. 4. Өмүрү узун болот. Айша энебиз ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты: бир туугандар менен байланышуу, жакшы култунөздүү болуу жана кошуна менен жакшы мамиледе болуу өмүрдү узартып, иштерге ийгилик берет. Имам Ахмад. 5. Пайгамбарга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун кошуна болот. Жабир ага Алланын ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты: кыямат күнү мага жакыныраагыңар кулкун өзүңөр жакшыраагыңар. Ал эми мага жек көрүнгөндөр жана менден алыс болуучулар пайдасыз сөздөрдү көп сүйлөгөндөр. Сахабалар сурашты: о Аллахтын элчиси, пайдасыз маанисиз сүйлөгөндөр кимдер? Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты: текеберлер. Тирмизи. Канткенде кулкунөздү жакшыртабыз. Аллах Таала айтат: кимде ким анын нафсисин тазаласа, ал ийгиликке жетишет. Ал эми кимде ким анын булгаса, зыян тартат. Шамс 9:10. Кулкунөздү оңдоочу жолдор көп. Алардын кээ бирлери төмөндөгүлөр. 1. Өзүбүздүн жаман мүнөздөрүбүздү билип, аны жоёбуз. 2. Жакшы кулкунөзгө ээ болууга аракет кылабыз. 3. Пайгамбардын өмүр баянын окуп, жолун жолдойбуз. 4. Сахабалардын өмүр баянын билип, алардын жакшы сыпаттарынан үлгү алабыз. 5. Жаман кулкунөздүн дүйнөдө жана акыретте коркунучтуу зыян экенин эсибизден чыгарбайбыз. 6. Жакшы адеп ахлактын дүйнөдө жана акыретте пайда берерин жана артыкчылыгын сезип жүрөбүз. 7. Жакшылар жана үлгүлүү адеп ахлактуулар менен достошобуз. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: ар бириңер достошкон адамыңардын динине карагыла. Абу Дауд. Ошондой эле момундар менен дос болгун. Тамагыңды такыбалар гана жесин деп айткан. Абу Дауд. 8. Жаман мүнөзүңдү жакшы мүнөзгө алмаштыруу үчүн тобо кылабыз. Чынчыл момундардын насыятын кабыл кылабыз. Умар Фарук айткан: менин кемчиликтеримди айткан адамды Аллах райым кылсын. Кичипейил, кедей кембагалдарга кам көрүүчү жана динчил адамдар менен бирге болобуз. Эмне үчүн кулкунөздү оңдоого чакырабыз? Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты: ар бир дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү амалдар Аллахтын алдына көтөрүлөт. Аллах Таала өзүнө шерик кошпогон баардык адамдардын күнөөлөрүн кечирет. Бирок бири-бирине тарынышкан эки адамдын күнөөсүн кечирбейт. Аллах Таала ал экөөнү жарашканга чейин таштап койгула деп айтат. Көрдүңбү, сүйүктүү мусулман бир тууганым, көптөгөн жакшы иштерди жаман кулкунөз жана жаман мамиле менен бузуп алуу коркунучтуу. Күндүзү орозо кармап, түндөсү намаз окуп, бирок тили менен кошуналарына зыян жеткирген аялдын окуясын эсте. Аны туткан орозосу жана окуган намазы аны куткара алган жок. Ал аялдын тозокко кирүүсү жөнүндө пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун кабар берди. Бул окуя жогоруда айтылган сөздү бекемдейт. Биз кайсы бир инсанга жүрүм-турумубуз менен туура эмес мамиле жасап коюп, аны унутуп коебуз. Бирок бул Аллахтын алдында унутулбайт. Көңүлүн оорутуп койгон адамдарыбыздан кечирим сурап, өлүм келгенге чейин аларды ыраазы кылуу биз үчүн зарыл. Анткени жасаган амалдарыбыздын акыбетин өлгөндөн кийин көрөбүз. Амалдардын кабыл болуу ачкычы Аллах Таалага болгон ыхластуулукта жана пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун сүннөтүн ээрчүүдө. Ошондуктан жакшы кулкунөз менен мүнөзүбүздү өзгөртөбүз. Амалдарыбыз кабыл болуп, Аллахтын ыраазычылыгына жетүүбүз үчүн мамилебизге жана жүрүм-турумубузга кылдаттык менен көңүл бурабыз. Коом менен жакшы мамиледе болуу бир туугандыкты арттырат. Адамзат бейиштин эң жогорку даражасында жыргап жашоого татыктуу болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: эркекпи же аялбы иман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ага мыкты жашоо беребиз. Ошентип аларга кылган иштеринен жакшыраак сыйлык беребиз. Нахл 97. Бүгүнкү күндөгү амалдардын абалына көз жүгүрткөн адам адеп ахлактуу оңдоого, пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жана сахабалардын адеп ахлагына чакыруучу мезгилдин келгендигин көрө алат. Адамдын өзү менен болгон адептери. 1.
Чачымдын тазалыгына жана тырмагымды жума сайын кыскартып турууга көңүл бурамын. Экинчи, жүзүмө көңүл бурамын. Үчүнчү, кийим кийүүдө ысырап кылбаймын. Төртүнчү, тилимди сактап, ойлонуп сүйлөймүн. Бешинчи, жагымдуу атыр колдономун. Алтынчы, тишимди мисвак же тиш пастасы менен тазалаймын. Чаш жана тырмактар. Ислам дини мусулманды жагымдуу көрүнүштө болуусуна чакырат. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Ушуга өтө көп көңүл бурат эле. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Кимдин чачы болсо, аны кыскартсын деп айткан. Абу Дауд. Аннас ага Алла ыраазы болсун айтат. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Чачын майлап тарайт эле. Тирмизи. Жабир ага Алла ыраазы болсун айтат. Бир жолу пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бир кишини чачы үксүйүп калганын көрүп, бул адам чачын тараганга эч нерсе таппадыбы деп айтты. Абу Хурайрадан ага Алла ыраазы болсун. Ривият болгон хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты. 5 нерсе табияттан: сүннөткө отургузуу, аврат жерлердеги жана колтуктун түктөрүн тазалоо, тырмактарды алуу, мурутту кыскартуу. Бухари. Ислам дини ар дайым тазалыкка чакырат. Тазалык ден соолукту чыңдоого, рухту тазалоого жана Аллахка жакындоого шарт түзөт. Ошондой эле өздүк гигиенанын жоопкерчилигин сезе билүү да исламдагы негизги милдет болуп эсептелет. Бирок кээ бир адамдар тамеки тартуу, спирт ичимдиктерин ичүү жана башка ушул сыяктуулар менен өздөрүн зыянга учуратышат. Мектеп жашындагы эле кыз балдардын тамеки тартып бара жатканын көрүп жаның кейит. Аганы көрүү үнөсөт дегендей, агаларын көргөн жаштарга мындай нерселер кызыктуу көрүнсө керек. Алар өз жандарын өлүмгө түртүп жатышкандыктарын кайдан билишсин? Колтуктагы түктөрдү тазалабай коюу гигиеналык коркунучтарга алып келет. Мындан сырткары жагымсыз жыттар чыгып, айланасындагыларга зыянын тийгизет. Азыркы кезде биздин татынакай эле кыздарыбыз тырмактарын ороктой кылып өстүрүп алгандары аз келгенсип, кызыл тазылга боеп да алышат. Сырттагы адамга бул өтө жийиркеничтүү көрүнгөнү менен аларга мода болуп жатпайбы? Менимче төмөндөгү далилдер аларга сабак болор. Тырмакты албай коюу бактериялардын көбөйүүсүнө жана тырмактын алдындагы назик теринин ичине кирип кетүүсүнө себеп болот. Бул көптөгөн ооруларды алып келет. Анан да узун тырмактуу жаныбарларга окшогон бул көрүнүш эч кимге жакшы таасир калтырбайт. Ислам дини кандай сонун? Ал биздин сырткы кооздугубузду сактоого чакырат. Сырткы көрүнүшүбүздү жакшы сактообуз ибадат болуп эсептелинет. Тиштер. Тиш Аллах Тааланын бизге берген белеги. Тиш менен денеге пайда берүүчү тамактар чайналат. Тишти тазалоо, ден соолукту сактоонун эң маанилүү каражаттарынан. Анын оорусу өтө катуу, ошол себептен аны дарылоо милдет. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Инсандын ден соолугун сактагандыгы үчүн жана башкаларды ооздон чыккан жагымсыз жыт менен жийиркентпөө үчүн тиштерди тазалоого көп көңүл бурган. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Мисвак колдонгула, ал тишти тазалайт жана Аллахтын ыраазычылыгына жеткирет. Жабраил мага мисвак колдонууну өтө көп осуят кылгандыктан, мисвак мага жана менин үммөттөрүмө парыз болуп калат го деп ойлоп калдым деп айткан. Ибн Мажа. Абу Айюб Ансари ага Алла ыраазы болсун ривият кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан. Эки периште үчүн намаз окуп жаткан кишинин тишинин арасындагы тамактын калдыгын көрүүдөн өткөн жагымсыз нерсе жок. Мисвак тишти сактайт. Тиштин бүйлөсүн бекемдейт жана шилекей бездерин жакшы иштетет. Тиштин таза жана жакшы жыттануусу үчүн тиш пастасын, тиш щеткасын колдонууга да болот. Булардын баары адамдын чын ден соолукта жакшы жашоо сүрүүсүнө шарт түзөт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Сарымсак же пияз жеген адамдын мечитке келүүсүнө эмне үчүн тыюу салганын эми түшүндүңбү? Кийимдер. Кийим уяттуу жерлерди жабат. Намаз үчүн адамды кооздойт. Аллах Таала: "Эй адам балдары, ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле, жегиле ичкиле, бирок ысырапкорлук кылбагыла. Анткени Аллах ысырапкорлорду жакшы көрбөйт" деп айткан. Араф 31. Ошондой эле, эй адам балдары, уяттуу жерлериңерди жана сулуулугуңарды жабуу үчүн кийим түшүрдүк. Бирок такыбалыктын кийими эң жакшы кийим. Бул Аллахтын белгилеринен, балким түшүнөрсүңөр деген. Араф 26.
Инсан өзүнүн жашап жаткан чөйрөсүнө көрүнүшү, тазалыгы жагынан ылайыктуу кийинүүсү керек. Абдулла ибн Масуд, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, кимдин жүрөгүндө кыпкынчалык текеберлик болсо бейишке кирбейт деп айтты. Ошондо бир адам: эгерде кооз кийимдерди кийинүүнү кааласак, бул дагы текеберлик болобу деп сурады. Аллах Таала сулуу жана сулуулукту жакшы көрөт. Ал эми текеберлик ал акыйкатты кабыл кылбоо жана адамдарды кемсинтүү деп жооп берди Аллахтын элчиси. Муслим. Инсан кандай жумуш менен алектенбесин, жумушун да өз убагында аткарып, сырткы көрүнүшүнө да көңүл буруп жүрүүсү керек. Бул ысырапкордук же текебердик эмес. Жыттуу атырлар пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жыттуу атыр себинип, адамдарды да атыр себинүүгө кызыктырат эле. Ар бир инсан өзү жашаган чөйрөсүнө жараша атырдын түрүн тандайт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Атыр белек кылышса, аны кайтарчу эмес. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: кимге райхан сунушталса, аны кайтарбасын. Себеби ал эң жыттуу суюктук. Ибн Кыйям айтат: жыпар жыттардан рух азыктанып кубаттанат. Ал эми кубаттуулук жыпар жыт менен күчөйт. Атыр себинүү мээге, жүрөккө жада калса ички органдарга да таасирин тийгизет. Жүрөгү жана нафси кубанып, руху жыргайт. Дүйнөдөгү адамдардын эң жыпар жыттуусу сүйүктүү пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун эле. Шамдагайлык жана жылмаюу. Абу Зар, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты: бир тууганыңды жылмайып тосуп алууну жеңил нерсе деп кош көңүлдүк кылба. Муслим. Аллах ыраазычылык үчүн жүрөктөн чыккан чыныгы жылмаюу кандай сонун. Жылмаюу кыйынчылыктарга дуушар болгон адамга колдоо көрсөтүп, сабыр кылуусуна дем берет. Башкалардын кыйынчылыгын бөлүшүп, жүрөктөрүн сүйүүгө толтурат. Жылмаюу ички дүйнөсүндөгү сезимдерди ойготуп, толкундануу жана кубануу чагылгандай жаркырап жүзүнө чыгат. Жада калса, рухтар жана жүрөктөр эс алат. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: чындыгында силер адамдарга мал дүйнөңөр менен эмес, жылмаюу жана жакшы кулк мүнөз менен гана жардам бере аласыңар деп айткан. Тирмизи. Сага бир тууганың дайыма жылмайып караганын эстейсиңби? Аны жакшы дубаңда унутпа. Тил. Аллах Таала инсанды кадырлап тил неиматын берди. Аллах Таала Куранда: ананда тил менен эки эриндериңчи, аны эки жолго багыт алдырдык деп тилди неимат кылып бергендиги жөнүндө айткан. Балат 9:10. Ошондой эле мээримдүү Аллах ага сүйлөөнү үйрөткөн деген да аяттар бар. Рахман 1:4. Тил улуу Аллахтын пендесине берген жакшылыгы. Аны адамдар өз эркин билдирүүчү, түшүндүрүүчү булак катары пайдаланышат. Тилдин баркыны сүйлөй албаган дудуктар гана билишет. Тил жакшылыкты же жамандыкты айтып билдирүүчү мүчө. Ошол себептен Аллахка эсеп берүүнү же азапты ойлобой, тилди бош коюп, каалаганын сүйлөй бербөө керектигин эскертип, Аллах Таала эмне сөз сүйлөсө да, анын алдында көзөмөлдөгөн периште даяр турат деп айткан. Коф 18. Ошондой эле ар бир чоң жана майда иштер жазылган деп да эскерткен. Комар 53. Бир сөздү айтуу менен исламга киребиз. Бир сөздү айтуу менен исламдан чыгабыз. Бейишке кирүү өлүмдөн мурда айтылчу шахадат келмесине байланыштуу эмеспи? Эки жашты бакытка бөлөөчү никеда тил менен болот эмеспи? Үй бүлөнү бузуучу талакта тил менен болбойбу? Жакшы сөздөрдү сүйлөөгө кызыктырган жана уятсыз сөздөрдөн сактанууну эскерткен да тил эмеспи? Адамдардын соода сатыктагы мамилелери тил менен болбойбу? Далил жана күнөөдөн баш тартуу тил менен эмеспи? Бардык мүчөлөрдүн күн сайын тилге кайрылышаарын уккан эмес белең? Алар эртең менен тилге кайрылып: биз үчүн Аллахтан корк, эгер сен туура жолго бассаң, биз да туура жолго барабыз. Эгер сен туура эмес сүйлөсөң, анда биз да азап тартабыз деп суранышат го. Жакшы, жагымдуу сөзгө элдер тартылат. Жаман, жагымсыз сөздөрдөн элдер качышат. Тилдин заарын айбандардын да билгени, сезгени таң калыштуу. Жакшы жана жаман сөздүн натыйжасын салыштыр. Жала жана чагымчылык кылуу тил менен эмеспи? Жана ал экөөнү Аллах Таала арам кылган эмес беле?
күндүзү орозо тутуп, түнкүзүн намаз окуп, бирок тили менен кошунасына тынчтык бербегендиги үчүн тозокко кирген аял жөнүндө билбейсиңби? Аллах жакшы сөздү бекем тамырдуу, бутагы көктү тире өскөн мыкты даракка салыштырып мисал кылганын көрдүңбү деген аятты уккан белең. Пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун хадистерине кунт коюп окуп көрчү. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: ким Аллахка жана акырет күнүнө ишенсе, жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын деп айткан. Бухари. Бир жолу Абу Муса, ага Алла ыраазы болсун, пайгамбарга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, кайрылып: "О Аллахтын элчиси, кандай мусулман жакшыраак?" деп сурады. Пайгамбар: "Ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Башка мусулмандар анын тилинен жана колунан зыян тартпаган адам" деп жооп берди. Бухари. Ибн Умар, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Аллахты эскерүүсүз сөздү көбөйтпөгүлө. Чындыгында Аллахты эскербей көп сүйлөө жүрөктү карартат. Эгер адамдар Аллахтан алыстаса, жүрөгү таш боор болуп калат" деген. Тирмизи. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Кимде-ким эки жаагынын жана эки бутунун ортосундагы мүчөлөрүн Аллах ыраазычылыгы үчүн күнөөдөн сактаса, ал бейишке кирет" деген. Тирмизи. Ошондой эле пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: "Эгерде пенде Аллахты ыраазы кылуучу сөздөрдү сүйлөсө, Аллах анын даражасын көтөрүп, балейден сактайт. Эгерде Аллахты караандаткан сөздөрдү сүйлөсө, анда балейге кабылып тозокко түшүрүлөт." Бухари. Мусулман пенде эч кимге каргыш айтпайт жана доомат кылбайт. Ибн Масуд, Аллага ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Аллага ыйман келтирген адам каралоочу болбойт, каргыш айтпайт, адепсиздик жана уятсыздык кылбайт" деген. Тирмизи. Абу Дарда, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Ким башка бирөөнү каргаса, ошол каргышы асманга көтөрүлөт. Ага асман эшиктери жабылат да кайра жерге түшүрүлөт. Жердин да эшиктери жабылат. Оңго карайт, солго карайт жана наалат кылган кишиге барат. Эгер ал ошого татыктуу эмес болсо, айткан кишинин өзүнө кайтат" деген. Абу Дауд. Мусулман пенде жалган сүйлөбөйт, керексиз талашып тартышпайт. Абу Умама Бахили, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Сөзү акыйкат болсо да талашып тартышууну таштаган адамга бейиштин четинен үй курулат. Тамаша болсо дагы жалган сүйлөбөгөн адамга бейиштин ортосунан үй курулат. Ал эми жакшы кулк-мүнөз ээсине бейиштин төрүнөн үй курулат" деп айткан. Абу Дауд. Биз дагы мусулманбыз. Аллахтын китеби жана пайгамбардын ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун сүннөтү сыяктуу байлыктар бизге да тиешелүү. Бирок эң өкүнүчтүүсү кыйбат, ушак, талаш тартыш, каргыш жана тилдөө, жалган айтуу жана уятсыз сөздөрдү сүйлөгөндөн өзүбүздү тыя албай келебиз. Адамдардын бүгүнкү акбалына көз жүгүртсөк, каргыш сөзүнөн көп жайылганына таң калабыз. Каргыш айтуучу адам каргышы менен өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чечип алам деп ойлойт. Ошондой эле башкаларды күлдүрүү үчүн жалган тамашаларды ойлоп чыгаргандар да бар. Бахыз ибн Хакимдин чоң атасы, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: "Адамдарды күлдүрүү үчүн жалган айткан адамга тозок болсун." Кээ бир адамдар үйүндө, чогулуштарда, ишинде бирөөлөрдү жамандап же мактап бекер олтурушат. Сүйлөшүүдө Аллах Тааланы эстөө, Куран окуу, пайгамбардын ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун сүннөттөрүн үйрөнүү, жакшы адамдардын өмүр баянын окуу болсо гана дүйнөдө жана акыретте пайда берет. Ошондуктан пайдасыз, ашыкча сөздөрдөн алыс болуп, пайдалуу иштер менен алек болуу керек. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун унчукпаса ойлонуп, сүйлөсө зикир кылчу. Өзүңдү текшер. Буларды аткарамын. Жылмайып жүрүүгө аракет кыламын. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. Экинчи, тиштеримди жууйм же мисвак колдоном. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. Үчүнчү, кийимди тазалыгына көңүл бурамын. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. Төртүнчү, тырмактарымды жума күнү кыскартамын. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. Бешинчи, жыттуу атыр колдономун. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. Алтынчы,
Чачымдын тазалыгына көңүл бурамын. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. 7. Сүйлөөрдөн мурда сөзүмдү тандайм. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. 8. Ушактан алыс болом. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. 9. Убактымды Аллахты эстөө менен өткөрөмүн. Дайыма, көбүнчө, кээде өтө аз. Дайыма 4 даража, көбүнчө 3 даража, кээде 2 даража, өтө аз 1 даража. Эң жогорку даража 36. Кимдин даражасы 18ден аз болсо, анда өзүн тарбияласын. Үй бүлөдөгү адептер. Үйүмдө 1. Балдарымдын тарбиясына көңүл бурамын. 2. Ата-энеме жакшы мамиле кылам жана байланышта болом. 3. Аялыма жакшы мамиле жасап акысын берем. 4. Күйөөмдү сыйлаймын жана ага жардам беремин. Балдар. Кээ бир адамдар балдарын тойгозуп жана кийиндирип коюуну негизги милдетим деп түшүнүшөт. Ооба, мындай ишти аткаруу абдан зарыл. Бирок андан да маанилүү, андан да зарыл иш балдарга жакшы тарбия берүү. Дене муктаждыгын тамак менен тойгозууга болот. Ал эми жан дүйнө ачкалыгын жакшы тарбия менен гана тойгозо алабыз. Көптөгөн ата-энелер балдарын балее болгонун айтып арызданышат. Кээ бирөөлөрү карыялар үйүндө жашашат. Балдарынан орой сөз угуу ары турсун, алардан таяк жеп калгандар да жок эмес. Эмне үчүн? Мунун баарына ким күнөөлүү? Албетте, өз убагында аларга туура тарбия бере албай калган ата-эне өзү күнөөлүү. Ошондуктан эртедир кечтир кайгы кесесинен суу ичип калбоо үчүн балдарды Аллахтын дининде, пайгамбардын сүннөтү менен тарбия кылуу керек. Куранда Аллах Таала айткан: "О ыймандуу пенделер, отуну адамдар жана таштардан болгон тозок отунан өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактагыла." Тахрим 6. Ибн Умар ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Баарыңар кайтаруучусуңар жана кайтарганыңарга жооп бересиңер." Имам кайтаруучу жана кайтарганына жооп берет. Эркек үй бүлөсүнө кайтаруучу жана кайтарганына жооп берет. Аял үй иштерине кайтаруучу жана кайтарганына жооп берет. Баарыңар кайтаруучусуңар жана кайтарганыңарга жооп бересиңер деп айткан. Бухари, Муслим. Балдарды тарбиялоодо эмнеден адашабыз? Эгерде баланы көп урса, баланы көп уруу аны акылсыз келесоо кылат. Адамгерчиликсиз болуп чоңоет. Ата-энени жек көрүп калат. Ибн Халдун өзүнүн сөзүндө мындай дейт: ким зордук зомбулукка тарбияланса, жалкоо, жалганчы жана адепсиз болуп калат. Эгерде бала тарбиялоодо уруу зарыл болсо, ал ыкманын акыркысы гана болсун. Биз баланы жакшы көрүүгө, мээримдүүлүк көрсөтүүгө, белек берүүгө, көңүлүн көтөрүүгө, жакшы көргөн нерселерин алып берүүгө, күчү жеткен жеңил иштерге жумшоого, ошол эле мезгилде уруудан башка ыкмаларды колдонууга милдеттүүбүз. Ошондой эле ар бир баланын өзүнүн жүрүм турумуна жараша мамиле кылуу керек. Эгер баланы уруу керек болсо, анын жүзүнө, сезимтал жерлерине уруудан жана жанын оорута тургандай уруудан алыс болуу керек. Пайгамбарыбызда ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун кандай сонун үлгүлөрү бар. Анас ага Алла ыраазы болсун, пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун колунда 10 жыл кызмат кылды. Пайгамбар аны бир жолу да урушпады жана урган жок. Баланын каалаган нерсесин каалаган убакта ата-энесинин көзөмөлсүз жасоосу ашыкча эркелик. Анын кылган иши, жүрүм туруму туура эмес болсо да, ата-энесинин баласын кичинекей бала деп ошол ишти улантууга колдоо көрсөтүүсү туура эмес. Ошол эле мезгилде ата-эне өз жүрүм турумуна көңүл буруусу зарыл. Анткени уяда эмнени көрсө, учканда ушана алат деген накыл бар эмеспи? Булардын аягы жаман жолго алып барат. 1. Бирөөнүн буюмдарын уруксатсыз алуу. 2. Өзүнөн жашы улуу адамдар менен адепсиз сүйлөшүү. 3. Башкаларды уруу. 4. Керектүү буюмдарды бузуу. 5. Сыналгыдан пайдасыз берүүлөрдү көрүүдө өз эркине коюу. 6. Бардык каалоосун аткара берүү. Кээ бир ата-энелер тыюу салууну, кысымга алууну, сараңдыкты жакшы ыкма деп ойлоо менен балдарын бирөөнүн колуна карап калуусуна жол ачышат. Алар баласы муктаж болгон нерселерди алып беришпейт. Балдар болсо айлана чөйрөсүнө карап ошолордой болууну каалашат да, аргасыз уурулукка же башка бир ушундай жаман иштерге бара башташат. Ар бир баланын келечеги үчүн Аллах Тааладан корколу.
Пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, сүннөтүнө ээрчейли, жакшы тарбия кылуучулардан кеңеш сурайлы. Аталар, биз өз милдеттерин жакшы түшүнгөн, аялынан жана балдарынын кадыр-баркын жакшы билген көптөгөн аталар жана күйөөлөр бар экенин көрүп билип жүрөбүз. Бирок кээ бирөөлөрдүн аялдарын үн чыгартпастан каардуулук менен башкарууну туура деп эсептешкени бизди аябай кайгыртат. Алардын ою боюнча аял кандай абал, кандай себеп, кайсы убакта болбосун күйөөсүнүн талабын тезинен аткаруусу керек. Башкаруу деген сөздүн маанисин туура түшүнүүчү эр жүрөктөрдүн кулагын ашыбырап, аялдары жана балдары менен Пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, өмүр баянына кайрылып, ал жөнүндө ой жүгүртүүсүн сунуш кылабыз. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: "Силердин ыйманыңардын толугураагы кулдун өзү жакшыңар, ал эми эң жакшыңар аялдарына жакшы мамиле кылганыңар." Тирмизи. Аял күйөөсүнүн жашоодогу шериги, кыйынчылыкта таянычы, анда өзүнө жараша сезимдери, каалоолору, муктаждыктары бар. Ошондой эле анын иштерине күйөөсү да жооптуу болот. Анан кантип ортолорундагы урмат-сыйды унутушат. Урматтуу күйөө болгон бир тууганым, өзүңдүн кулк мүнөзүңө, андан кийин сүйүктүү Пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, кулк мүнөзүнө карап көрчү. Айша энебиз, ага Алла ыраазы болсун, айтат: Аллахтын элчиси эч качан кызматчысына да, аялына да кол көтөргөн эмес. Аллах жолунда согушка чыкканда гана душманга кол көтөргөн. Эки ишти бири-биринен артык көргөн эмес. Бирок жеңил жана оор иш болсо, эгер күнөө иш болбосо, жеңилин тандаган. Эгерде ал иште күнөө бар болсо, анда өтө алыс болгон. Өзү үчүн эч качан өч алган эмес, бирок Аллахтын мыйзамдарын бузуучулардан Аллах ыраазычылыгы үчүн өч алган. Имам Ахмад. Сүйүктүү бир тууганым, сүйүү ордуна жек көрүүнү орнотуп албооң үчүн балдарыңа жана аялыңа кубаныч тартуулоону унутпа. Айша энебиз, ага Алла ыраазы болсун, айтат: Аллахтын элчиси сахабалары менен отурган. Мен ага тамак жасасам, Хафса да тамак жасаптыр. Хафса менден биринчи жасап, Пайгамбарга алып барып берди. Мен кызматчы аялга барып Хафсанын тамагын көңтөрүп сал дедим. Тамакты Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун астына узатканда, кызматчы аял табакты көңтөрүп жиберди. Тамак жерге төгүлүп, жайылып кетти. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жерде жаткан тамакты чогултуп тазалап жеди. Анан мен тамагымды бердим. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун аны Хафсага берип, сынган идиштин ордуна муну алгыла да, ичиндегисин жегиле деп айтты. Үйдү тартиптөө. Кээ бир аталар үйлөрүн унутуп коюшуп, башка иштерге көп алакты болушат. Ар бир буюм өз ордунда турган, таза жана тартиптелген үйдү көрүү кандай жакшы. Үйдүн кооздугун толуктоо үчүн аракет кылуу керек. Кээ бир үйлөргө кирсең, ашкана буюмдары уктоо бөлмөсүндө керектелүүчү буюмдар коно күйүндө жатат. Бут кийим, окуу китептери жана башка буюмдар кичинекей балдарга оюнчук болуп керебеттин үстүндө жатканын көрөсүң. Бул көрүнүштөр балдардын эртеден кечке урушуп, талашып тартышуусун жана эненин чарчоосунан кийин пайда болгон. Биз үйдү жыйноодо жана тартиптөөдө бактылуулук жана кубанычтын бар экенин унуттук. Балдардын тартиптүү болуп чоңоюусу үчүн атасы аларга сыйлык берип, үй жыйноодо апасына жардам берүүгө көндүрүүсү зарыл. Атанын бул жерде өтө чоң орду бар, анткени ал балдарына үлгү. Атанын үй жыйноосу жана тартипке келтирүүсү айып эмес. Эң жакшы инсан жана акыйкатты жакшы көрүүчү Аллахтын сүйүктүүсү Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун үй бүлөсүнө кызмат кылган, бут кийимин өзү жамаган, төөнү да өзү саап келчү. Инсандын кадыр-баркы үй буюмдарын тазалоо менен кемибейт. Баардык жүктү аялга таштап коюу бул чоң жаңылыштык. Эркектин үй иштерине аралашуусу балдарын жакшы тарбиялоосуна чоң таасир тийгизет. Ой жүгүртүп көрчү. Биринчи, балдарың менен акыркы жолу качан ойногонуңду, качан тамашалашканыңды жана кубандырганыңды эстей аласыңбы? Экинчи, балдарыңдын түйшүктөрү, сабактары, жөндөмдүүлүгү жөнүндө акыркы жолу качан сурадың? Үчүнчү, балдарың менен тамактануунун адеби жөнүндө олтуруп сүйлөштүң беле? Төртүнчү, үйдө нафил намаздарын окуйсуңбу? Бешинчи, сен үйүңө келгенде аялың, балдарың сени кубанып тосуп алышабы? Алтынчы, акыркы жолу качан аялыңа белек бергениңди эстей аласыңбы? Жетинчи,
Аялың менен акыркы жолу качан кеңешип сүйлөшүп олтурдуң эле? 7. Аялың менен болгон маселелерди балдарыңа угузбай чечүүгө аракет кыласыңбы? 8. Аялыңдын укугун өзүңдүн укугуңдай ойлойсуңбу? 9. Үйдү жыйноодо, тазалоодо аялыңа жардам берүүнү ойлондуң беле? 10. Эгер үйгө ачка келсең, даяр тамак таппасаң ачууланасыңбы? 11. Эгер дүнүйөлүк бир иште сени менен аялыңдын ортосунда келишпестик күчөп кетсе, эмне кыласың? 12. Дин илиминде аялың билбеген нерселерди үйрөтүүгө умтуласыңбы? 13. Аялың үй жумуштарын берилип жасаган үчүн ага сөз же иш аракет менен ыраазычылык айтасыңбы? Энелер, эмки сөз аялдар жөнүндө болсун. Жогоруда күйөөгө үй жумуштарын жана балдарын тарбиялоону жалгыз гана аялга таштап койбосу керектигин айттык. Тескерисинче аялга жардам берүүгө чакырдык. Аялдын убактысы канча тар болбосун жана балдары канча көп болбосун, ал үйдү тартипке келтирип турса гана үйдө тазалык болот. Күйөөсү жумуштан келгенде жагымсыз пияз, сарымсак, май жана башка ушул сыяктуулар жыттанып, же тамак жасаган кийими менен тосуп алуусу туура эмес. Ал күйөөсүнүн кайсы убакта жумуштан кайтаарын билет. Ошондуктан жарашыктуу кийинип, жакшы тосуп алууга аракеттенүүсү зарыл. Аялдын ашкана үчүн атайын кийими болуусу керек. Ашканага киргенде ошол кийимин кийип, ал эми башка учурда башка кийимин кийгени жагымдуу болот. Терезе текчелердеги, эшиктин туткаларындагы, үстөлдөрдөгү жада калса, ашканадагы ийдиш аяктарда көзгө көрүнүп турган чаңдар кандай жаман көрүнүш. Ал үйдө аял жокпу деп ойлоп кетесиң. Үйгө кирген кезде дубалдагы, устулдардагы, олтургучтардын аркасында жана башка көптөгөн жерлерде жүргөмүштүн желеси самсаалап турган үйлөр да жок эмес. Шыпкадагы бир жолу карасаң, желе баскан шамалдаткычтарды көрөсүң. Бир күнү килемдин жагымсыз жыт чыгып жатканын сезесиң. Бул үйдүн аялына кандай баа беребиз? Талабы көп, дайыма нараазы, тили заар, кабагы ачылбаган, күйөөсү үчүн кооздолбогон, балдарынын тарбиясына көңүл бурбаган, убактысынын көбүн телефондо сүйлөшүү менен жана сыналгы көрүү менен өткөргөн аялдарга кандай баа беребиз? Күйөөсүн уйкудан ойгонгон кезде жылмайып тосуп алган, кулагына жагымдуу сөздөрдү сүйлөгөн, жарашыктуу кийинген, тамак берип узаткан, үйүнө жана балдарына жакшы көңүл бурган аял кандай жакшы аял. Анын сыйлыгын Аллах Таала гана берет.